Саламатсыздар урматтуу замандаш. Анда эмесе сабагыбызды андан уланталы. Бүгүнкү сабакта биз силер менен шарттуу операторлорго кайрылмакпыз. Шарттуу операторлордо өзү эле айтып тургандай, кандайдыр бир маселеде шарт камтылса, мына ошол шартты аткаруу үчүн кандай операторлор колдонулат экен. Демек көпчүлүк программа тилдеринде бул 3 оператор if, then, else деп аталат. If деген эгерде деп которулат, then анда деп которулат, else антпесе. Мунун жазылуу формасы if шарт, then анда оператор 1 аткарылат, else антпесе оператор 2 аткарылат. Эми ушуга карата бир мисалдын блок схемасын карап көрөлү. Мисалы башы каалагандай сан киргиз. Ал санды биз A деген өзгөрмөгө ыйгаралы. Эми шарт кетет. Эгерде А чоң 5 болсо, эгерде ушул шарт аткарылса, ооба болсо башкача айтканда, анда 5тен чоң деген жазууну чыгар. Жана аягы. Эгерде ушул шарт аткарылып калса, башкача айтканда 5тен кичине же 5ке барабар болуп калса эмне болот? Анда 5тен кичине же барабар деген сөздү чыгар. Жана аягы. Мына. Бул демек шарттуу алгоритмдин өзү болуп эсептелинет. Мына ушул алгоритмди биз азыр программалап көрөлү. Ал үчүн эмне кылабыз? Мына түшүнүңөр, жалпысынан алганда биринчи өзгөрмөнү киргизет экенбиз, жана ошол өзгөрмөнү салыштыра баштайт экенбиз. 5тен чоңбу же кичинеби деп. Эгерде 5тен чоң болсо, анда 5тен чоң деген жазууну чыгар дедик. 5тен кичине болсо, анда 5тен кичине же барабар деген жазууну чыгар дедик. Жана аягы дедик. Эми ушуну программалап көрөлү. Жаңы программа түзөлү. Новый. Мына, бул жерден эми программ деп биз атын коюп коелу, программ шарт деп коелу. Шарт. Түрлүү чекит. Жана va деп биз a өзгөрмөсүн берип коюшубуз керек, va демек a. Аны биз ар кандай сан болуп калышы мүмкүн, ошон үчүн real деп коелу. Бөлчөк дагы, бүтүн дагы сан болуп калышы мүмкүн. Түрлүү чекит менен ажыраттык. Жана эми программабызды баштайбыз. Begin. Сөз түрдө башы деген бул begin деп башталат дегенбиз, Жана өзгөрмөнү киргиз деген сөздү чыгарышыбыз керек, эң биринчи суроо беришибиз керек. Write. Аны биз билебиз, write менен киргизебиз, Каалагандай санды киргиз деп жазалы. Сан киргиз. Жана аны өзгөрмөнү биз read оператор менен окутушубуз керек. Же riddle менен да окутсаңар болот. Демек, A деп коебуз. A. Мына эми биз шартка киришебиз. Башкача айтканда ушул операторлорду колдоно баштайбыз. If A чоң 5, then анда дегенибиз бул. Then write дейбиз дагы. Жосо write деп жазсак болот. Write эмне деп чыгарышыбыз керек? Эгерде Адан чоң болсо, анда 5тен чоң сан деп чыгарышыбыз керек, Демек, эгерде биздин өзгөрмөбүз 5тен чоң болсо, анда 5тен жана дагы бир нерсени эсиңерге салып коеюн. Бул жерден эгерде деп шарт аткарылып атса, then дегенден кийин мынакей могу жерде үтүрлүү чекит коюлбайт. Башкача айтканда else'нин астында үтүрлүү чекит коюлбайт. Ушуну эсиңерге алып коелу. Анткени ушуну дагы туура эмес деп коет программа. Эми бул жака жазышыбыз керек else, антпесе деп. Башкача айтканда, эгерде биздин салыштырган саныбыз, киргизген саныбыз 5тен чоң болбой калсачы, 5ке барабар же 5тен кичине болуп калса эмне болот? Анда биз чыгарышыбыз керек экен кайра write. Мында үтүрлүү чекитти коебуз. Else'дан кийин. Анда 5ке барабар же 5тен кичине деп чыгарышыбыз керек, сөздү. Же кичине сан. Мынакей. Жана and менен аякташыбыз керек. And чекит. Мынакей. Демек биз жогоруда айткан мынакей ушул блок схемадагы алгоритмди биз азыр программалап киргиздик. Мына карап көрсөңөр, башка каалагандай сан киргиздик. Анан салыштыргыч А чоң 5 болсо 5тен чоң деп чыгар, антпесе 5тен кичине же барабар деп чыгар дедик. Жана аягы. Мына ушунубуз эле биякта турат. Программ va деп өзгөрмөнү сыпаттап алдык. Begin, write, каалагандай сан киргиз, 3A болуп кеттир.
Жана Riddle менен биз ошол өзгөрмөнү окутуп атабыз. If A чоң B, then Write-ын 5тен чоң сан деп чыгарабыз. Else Write-ын 5ке барабар же кичине сан деп чыгарабыз. Кана эми ушуну иштетип көрөлү. Ан үчүн мурункуну өчүрүп салалы, Ctrl Delete менен. İşletemiz. Kaaлагандай сан киргиз деп атат. Биринчисинде биз мисалы 5тен чоң сан киргизип көрөлү. Мисалы 8 деп коелу. Enter'ди басып турган болсок, 5тен чоң сан деп чыгарды, мынакей көрүп атасыңар. Эми муну өчүрөбүз дагы, кайрадан иштетип көрөлү дагы. Мисалы 5тен кичинекей сан киргизип көрөлү. 3 деген санды киргизип көрөлү. Анда эмне болот? Enter'ди бассак, 5ке барабар же кичине сан деп чыгарды. Демек, биздин шартыбыз иштеп атат. Мына достор, демек, шарттуу операторубуз дегенибиз ушул экен. Башкача айтканда, кандайдыр бир ушу берилген маселеде шарт камтылса, ошол шартты текшерип, анан тигил же бул маанисин чыгарып берет экен. Ошол шартты шарт боюнча текшерет. Мына биздин учурда А чоң 5пи деп санын киргизгенде ошону салыштырып атат. Эгерде 5тен чоң болсонда else деп туруп та Write-ын 5ке барабар же кичине сан деп атабыз. Кичине болсо, ал эми чоң болсо 5тен чоң сан деп чыгарабыз. Мына ушул жерден эми дагы бир шарт кошуп көрөлүчү, кана кичине өзгөртүп. Мына биз бул жерден 5ке барабар же кичине сан деп атпайлыбы, эгерде ушул экөөнүн ар бирин өз-өзүнчө алып көрсөкчү, 5ке барабар болуп калса, жана 5тен кичине болуп калса, ошолорун дагы чыгарып көрөлү. Аны кантип чыгарабыз? Ал үчүн else дейбиз дагы, мындан кайрадан биз шарт беришибиз керек. Else дегенден кайрадан if деп баштайбыз. If A барабар 5, then Write-ын 5ке барабар. Then Write-ын 5ке барабар сан деп коелу. Жана else дейбиз дагы бул жерден. Else Write-ын 5тен кичине деп жазышыбыз керек. Анда бул жерден 5ке барабар деген алып салабыз. 5тен кичине сан. Мынакей. Эми биз ошол эле мурунку маселебизди биз бир аз өзгөртүбүздүк. Башкача айтканда, бул жерде 2 жолу текшерип атат. 5ке барабар болгондо, 5ке чоң болгондо, жана 5тен кичине болгондо. Биздин учурда 5тен чоң болгондо жана 5ке барабар болгондо текшерип атат. Ал эми үчүнчүсү албетте 5тен кичине болуш керек, Кана эми ушуну иштетип көрөлүчү. Анда эмне болот? Анын үчүн Ctrl Delete дейли дагы, иштетебиз. Каалагандай сан киргиз. Мисалы 6. Enter. 5тен чоң сан деп чыгарат. Жакшы. Кийинкисинде 5 деп көрөлү. 5ке барабар сан. Мынакей. Демек, экинчи шартыбыз да аткарылып атат. Жана кийинкиси 4 деп коелу. Enter'ди бассак, 5тен кичине сан. Мынакей достор. Демек, ушундай жол менен биз ошол эле шарттын ичине дагы бир шартты кошуп, мынакей. If анын ичинде дагы бир шарт түзүлүп атат, Ушундай кылып бир нече шарттарды дагы текшерсек болот экен. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аякталсын. Кийинки сабакта ушул шарттуу оператор боюнча дагы көптөгөн маселелерди карайбыз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңар.